Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын башталгыч классынын мугалими Эркинбай кызы Бегимжан. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар? Анда эң жакшы маанай менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Мен силерге табышмак айтайын. Кунт коюп угабыз. Узун экен кулагы, узун арткы шыйрагы, абдан коркок жаны бар. Айткылачы бул кайсы? Азаматсыңар? Коён, туура. Кийинки табышмагыбыз. Абайла, ага тийбе. Үстү толо ийне. Бул азаматсыңар кирпи. Азаматсыңар балдар. Анда бүгүнкү турган темабыз коён менен кирпи. Бул чыгарманы орус жазуучусу Константин Дмитриевич Ушинский жазган. Бул чыгармадан кирпи менен коён жөнүндө билесиңер. Сөз байлыктарыңар өсөт. Жаныбарларга туура мамиле жасоого үйрөнөсүңөр. Коён менен кирпи. Бир күнү коён менен кирпи жолугуп, коён кирпиден минтип сурады. Сенин кийгениң кандай тун? Ылгый эле тикенек. Өзүңдүн түрүң дагы суук экен. Бутуң кыска, тумшугуң узун, кулагың кичине, катуу жүгүрө албайсың. Анда кирпи, сенин айткандарың туура, коён. Бирок менин кийген тонум эң сонун. Бул тон мени ит менен карышкырдан сактайт. Кымтынып кийип алсам мага эч ким тие албайт. Сен өзүң сулуу болгонуң менен меникиндей тикенектүү тонуң жок. Үстүңдөгү териң жука. Душмандан сактанууга сенин ак тонуң жарамдуубу? Деди. Коён кирпиге: ырас сеники, досум. Менин тонум жука. Ит менен карышкырдын тиштери батып кетет. Бирок менин кулагым узун. Алыстан угам. Өтө күлүкмүн. Мен жургаганда ит да, кашкыр да жетпей калат, деди. Түшүндүңөрбү? Тема силерге жактыбы, балдар? Азаматсыңар? Коён менен кирпи эмне жөнүндө сүйлөштү? Азаматсыңар? Коён туура кылдыбы? Азаматсыңар? Үйгө тапшырма, балдар. Чыгарманы дагы кененирээк окуп, түшүнүп келесиңер. Анда эмесе, саламатта калгыла.